элде Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин маалыматтарды иштеп чыгуунун автоматташтырылган системалары жана башкаруу адистигинде биринчи курсунун студентимин. Ааламдын алып жазуучусу Кыргызды дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Төрөкулович Айтматов атабыздын Саманчынын жолу повестиндеги Майсалбектин катын даярдап келгем. Майсалбек, кулунум, каналдым оğlum Майсалбек. Başımızda da ушундай күн бар беле. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, сенин кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Акыр түбү менин кылган ишимди туура дээрсиң. Мен ага өзүм ишенгенде ишенем. Ооба апа, сөз туура дээрсиң. Ошентсе да жүрөгүмдүн түпкүрүнөн мага деген айтылбай калган сурооң калар. Балам, өз өмүрүмдү өзүм кантип кыйдым? Бир гана жолу берилчү, бул жарык дүйнө менен кантип коштошуп кете бердим? Мен сени эмне көтөрүп, эмне үчүн өстүрүп чоңойттум? Ооба, апа, энесиң. Сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Ал үчүн кан төгүп, ал үчүн жан берип, аны жок кылып кыйратууга милдеттүүбүз. Антпесек адам деген атыбыз өчүн. Апаке бай, мен согушта жүрүп, эрдик көрсөтөйүн деп жеңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен, балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна бүгүн курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Апаке, бир сааттан кийин мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпайм. Düşmandın talığılı жерine varıp, anı kıyratıp, yok kılıp, özüm de çok bulup, mekan üçün, el üçün, cengiş üçün, dininin bardık yakşılığı için. Iylama bake, hiç kim ıylamasın. Koş, tümelik kayır, koş! Koş karanımdan, havası çıktı kakılayıp aladım. Senin leytenant oğlum Maysalbek.